Германия, Саксонияга чейин айдалышкан. Литвадан колго түшүп, Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мен изилдегендерден. Легионер же Власовчу болуп чыгып калса, чындыгында азыр уялышат көбү. Мисалы, дизентерия өтүшүп кетип, гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит оорулоруна чалдыгып өлүшкөн. Качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Мамлекет тарабындагы адамдардын да кайрылганын көрө элекмин. Саламатсыз урматтуу угарман көрөрман, кезекте куугунтук курбандыктары берүүбүз. Бүгүн биз согуш туткундарынын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Ахунбаева менен чогуу жооп издейбиз. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бармакчымын. Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз ушул элетте жашайт экенсиз, бирок кызыктырган жери ушул да. Экинчи дүйнөлүк согушта иликтеп жүргөн, бирок окумуштуу эмес, илимпоз эмес, карапайым айылдагы кыз, сиз ушул иликтеп жүрүптүрсүз да. Кандай себептер түрткү болду? Эмне үчүн ушул согуш туткундарын бир сарезине чөп салып калдыңыз? Бул өзүбүздүн жакын туугандарыбыз, өзүмдүн таятам, тайекем тууралуу ушу 2016-жылдан баштап билгим келген. Ага түрткү болгон себеби социалдык тармактардан бир 2-3 туткундун биз жактык эмес, Россиялык документин көрүп калганмын. Ата жеке анкетасы толтурулган, сүрөтү чапталган, кайсыл жерде каза болгондугу тууралуу, ал адамдын мисалы манжа изи, боюнун узундугу, чачынын өңү кандай өзгөчө белгилери бар, баары басылыптыр ал жерде. Анан ошол себепти мен өзүмдүн таятамдын жана тайекемдин туткундан алар тирүү кайтып келишкен. Ошол адамдардын документин издеп жүрүп 2017-жылдан баштап кыргызстандык башка туткундарды дагы таап алганмын, документтерин. Архивтерге кат жөнөткөнмүн. Ошондой эле россиялык изилдөөчүлөр дагы мага жардам беришкен. Тилекке каршы тапканга, тилекке каршы аларды табылбай калды, жөн туткундан бошотулган деген гана числосу жазылган да, бирок өз алар кишилердикин таппай калдым. Экөө бир лагерде чогуу болгон Францияда. Ошо анан кийин тирүү кайтып келген. Ошо тирүү кайтып келген учур кайсы учурда, качан каза болгон аларды ошо эл жер кандай кабыл алган, ушулар жөнүндө мындай маалымат топтоп көрдүңүзбү? Ал мен бала кезде таятам көп нерселерди айтчу, кайсы лагерде болгондорун, бирок ал кезде мен абдан кичинекей болгондуктан көп көңүл бурчу эмес экенмин. Апамдар, тайекемдер билишчү. Таятам 1999-жылы каза болгон. Ал каза болоруна гана жакын гана ветеран катары кабыл алынган. Ага чейин ал согуштун ветераны катары эсептелинген эмес. Дезертир деп эсептелген. Ал 2009 туткундан бошотулгандан кийин, Украинадан фильтрациядан өткөндөн кийин кайра советтик армиянын катарына кеткен. 1945-жылы согуш бүткөндөн кийин кайра өзүнчө спецпоселение деп коебу, жумушчу батальондо айдалып 1947-жылы кайтып келген. Экөө тең тирүү кайтып келген. Ошол адамдардын документин табууга кызыктар болуп калып, анан башкаларды да таап калдым. Улам чырмалышып кете берди, чынжырча катары. Ошондо сиз ошо 17-жылдан бери канча жоокерди таптыңыз? Мен документтеринде? Мен ушул кезге чейин 4000 түрлүү документ таптым. Ар кандай сүрөтү чапталганы бар, жашыл карточка, лазареттик карточкасы, госпиталдагы ошо сыяктуу түрлүү болуп отуруп 10 түрлүү документ таптым. Ар кайсы лагерде ар кандай толтурулгандыгы жөнүндө. Ошондо кандай лагерлердин аттары чыгып атат ошондо сиз? Ошондо лагерлердин аттары, кыргыз жоокерлери кайсы лагерлерде болгон экен? Кыргыз жоокерлери дээрлик эле кайсы советтик жоокерлер кайсы лагерлерде болсо бардыгы болгон. Немецтер басып алган Украина, Белоруссия, Россия, Польшада, ошондой эле батыш өлкөлөрүндө Германия, Франция, Норвегия, Австрия, Голландия, андан кийин ошондой эле Финляндия жана Румыниядан табылган. Ошондо сиз мындай болжоп 4000 деп атасыз, э? 4000 документ бар, бирок карап отурганда
мисалы бир эле адам 4-5 лагерди басып өткөндө катчы улам башка аттарды жаза бериптир да, улам өзгөртүп неметиптер. Мисалы ал фамилиясын айтканда кандай угулса, ана лагерь номерлерине карап, мисалы жеринин аттарына карап туруп, мен мисалы 4-5 документтин бир адамга тиешелүү экенин билдим. Демек азыраак болушу мүмкүн. Ула азайып, кайра көбөйүп, анан канча экенин санын айта албайм. Албетте такташ кыйын. Көпчүлүгү ушул өлгөндөр болуп эсептелип атат да, тирүү калгандар, анан ушулар арасынан кайтып келгендер тууралуу маалымат таба алдыңызбы? Албетте кайтып келгендер тууралуу маалымат табылган. Ана бирок кайсы лагерде болгондуктары көбүнчөсү жазылган эмес, туткундан бошотулган деген гана жазуу бар да. А кээ бирөөнүкү ошо чыгып калат. Кандай булактардан алып атасыз эми? Кантип таап, кандайча ушул издөө жасап атасыз? Азыркы учурда 17 миллион тизмеси бар. Арозен архиви бар. Ал жерде 17 миллион адамдыкы бар. ЮНЕСКОнун документация мурасына кирген. Ал жерге мисалы кайсы туткундун фамилиясы чыгып калса, ошол тууралуу гана кайрылабыз да. Анан көбүнчө ал жерден да табылбай калат. Жумушка айдалып кайсы лагерлерде болгондору. Мисалы Польшанын Ламсдорфто каза болсо, ошол жака кайрылам. Мисалы туугандар, көбүнчө туугандары сиз эле кайрылыңыз деп мага айтышат. Ошо туугандардын уруксаты аркылуу кайрылам. Германия, Цайтхайн, ошолор менен иштешебиз. Сиз ошондой жакындарын, туугандарын, ата-бабаларын издегендер көппү? Көп кайрылышабызбы? Канча кайрылып атышат азыр? Ушу сүрөтү чапталган анкета, персоналдык карточка бир деп коет, ошол жерде гана көп маалымат топтолгонда, чоң атабыздын элеси кандай болду экен, туткунга эгер түшүп калса дагы сүрөтү кандай болду экен, эстелик катары деп көбүнчө сүрөттөрүн да издешет. Мисалы менин атамдын агасы да ошондой Белоруссияда 42-жылда кан күйгөн учурда белгисиз болуп кеткен да, ал бир жерден маалымат өлгөн деп тапкам мен өзүм. Анан менде да ошондой шек пайда болуп калды да, ал балким чын эле ал дагы бир туткунга кетип калгандардын биридир депчи. Ошондой чыгып калат. Мисалы таятам Украинанын Крепаки кыштагында сөөгү коюлган деп жазылуу. Ошол числосу менен. Бирок ал туткунга түшкөн. Ошондой эле 1942-жылы, 43-жылдары Курскдагы сиз айтып жаткан Белоруссия, Белосток, ошол аймактардан түшкөндөр курман болду деп азыр учурда мүрзөсү барлар мен таптым жакында эле. Германиянын Түндүк Рейн Вестфалиясында каза болуп турган чакчы жоокер кыргыздардын. А бирок мүрзөлөрү Курскда, ошондой жерлерде калганда, айылдарында карап отурсаңыз, фамилияларда өзүнчө, неместер жазганы башкача, кыргыздар, орустар жазганы башкача да. Анан карап турсаңыз, каза болгон датасы менен колго түшкөн датасы бир чыгат. Демек ал киши туткунда каза болгон. Ошол Курск салгылашууларындагылар, кыргыздар, башка улуттагылар деле ошол Түндүк Рейн Вестфалияга айдалышыптыр да. Ошол жерден каза болуптур көбүнчөсү. Советтик аскерлер, анын ичинде кыргыздар эң көп ошо туткунга түшкөн лагерлерди байкап көрдүңүзбү, аныктап? Ал тууралуу дагы карап көргөндө Германиянын Түндүк Рейн Вестфалияда 326 6К деген лагерь бар, эң чоң. Орустар лагери деп аталыптыр, совет туткундар көп болгондуктан. Ал жерде 60 000 туткун каза болгон. Ошол жерде ар бир Германияга айдалган ар бир 4-чү советтик туткун ошол жерди басып өткөн. Ошол жерде көп кыргыздар, кыргызстандык жоокерлер, советтик жоокерлер менен бирге. Ана ошол жерде каза болгондору да көп. Ошол лагерди басып өтүп, Австрия жана башка лагерлерге да которулгандары бар. Бул эми баягы негизинен 42-41, 42, 43 жылдарга чейинкилерге ошол учурда туткунга көп түшкөндөр болсо керек, балким согуш удул ошондой болду да. Ошол лагерге баргандар көбүнчө биздин кыргызстандыктар 42, 43 жылы түшкөндөр экен. Ал эми 41-жылы согуш жаңы башталган убакта түшкөндөр көбүнчөсү Литвадан, Польшанын лагеринен, Деблин 307 деген лагерь бар. Ошол жерде, Холмдогу лагерлерде, ошондой эле Бресттен колго түшкөндөр Биала-Подляска аттуу лагерлер бар 307. Ошол жерде каза болушуптур. Финдердин аймагында да болгон. Ал жерге 64 000ден ашык советтик жоокер колго түшкөн, советтик жоокер аскерлер. Булар көбүнчөсү 1941-жылы согуш жаңы башталганда ошо Карелия моюнчасынан колго түшкөндөр. Көбүнчөсү алардын көбү эле кышында
каза болуп калышкан, тамактын жетишсиздиги. Ошол силер тапкан маалыматтарда дээрлик эле баардык түрмөдө каза болуп да, дээрлик баардыгы, кайтып келгендер бар, сиздин таятаңызга окшогондор. Мисалы көпчүлүгү ушул оорудан, оор жугуштан өлүшкөн экен, жүрүм турумга байланыштуу атып салган, өлтүрүп салган учурлар да болгон экен. Анан булар кандай илдеттерге кабылышкан негизинен? Анан буларда дарылоо кызыкчылыгы болгонбу ушул түрмө ээлеринде? Согуш жаңы башталган убакта колго түшкөндөр, андан кийин деле түшкөндөрдү өзүнчө Дулак аттуу лагерь болгон, транзиттик лагерь. Ал жерден тандап чогултуп, анан кайра негизги лагерге алып кетип турушкан. Ал жерде ал адамдарды жөн гана тикенек зым менен курчап 2-3 катар камакка алышкан. Ошо 307 лагеринде көбүнчөсү дизентерия, кахексия, салмактын түшүшү, мисалы дизентерия өтүшүп кетип, гемоколитке айланып, ичинен кан өтүп, перитонит оорулоруна чалдыгып өлүшкөн. Ал жерде тамак берилгенде дагы, мисалы картошка кызылчанын кабыгынан жасалган тамак, саман аралашкан нан жасалманан, немецтер айтканда эрзац нан деп коюшат. Ал тамак ашкатарга дагы мисалы өлгөн жаныбарларды да кошуп жиберишкен. Анан бир эле убакта мисалы 15 000, 20 000 адам топтолгон жерде сөзсүз түрдө эпидемия күч алган. Көбүнчөсү ушул советтик жоокейлердики, биздикилерди биздик кыргызстандыктарды кошкондо тиф, ич келте, бөртмө келте деп коет экен, темгүлдү. Ошол келтеден каза болушуптур. Ич өткөк, дизентерия, ошол оорулар. Анан туберкулез көбү. Медициналык документтерине караганда туберкулез болушуптур. Жара дарылары жолдон атылган, катуу басса качып баратат деп атышкан, акырын басса да атып салышкан да. Анан ал адамдар белгисиз катары эле ошол жолдо калышкан, аты жөнү такталбай. Качкандар болгонбу? Качкандар да болгон. Мен бир качканда, качууга аракет кылганда атылган жоокер деген кыргыз жоокерди сүрөтү менен тапканмын. Жунусов Сраждин фамилиясы ушундай болуш керек эле. Ал эми тикенектордун ичинде дагы, мисалы тикенектордун түбүнө жакын келгендерди да атып салышып экен. Жөн эле кыйнап дагы мындай тамашалап, оюн иретинде дагы атып ойношчу экен да. Шакабалап. Бутага коюп атып. Мисалы ушу фашисттерге кызмат кылып кеткен жоокерлер жөнүндө маалымат барбы? Барбы экен, чыгат экен? Чыгат, ушул документтердин арасында хиви же легионер деп чыгат, Туркестан легионери деп. Алардын сөөктөрү мисалы Австрияда, Польшада, Ламсдорфтон мен тапкан боюнча, Франциядан, Польшадагы остров лагеринен чыкты да кыргыз жоокерлери. Бирок көбүнчөсү эле оорудан же кандайдыр себептер менен каза болду деп көмүлгөн жерлери бар. Легионерлерге кошулуп кетпегенге да аргасыз болуп калган учурлар болгондо ал мамлекетти сатты деп эсептелеби ошондо? Биз көрүп билбегенден кийин эч нерсе биле албайт экенбиз да. Мисалы 1941-жылы чек ара аймактарында Литва, Латвия, ошондой эле Украина, Беларусь аймактарында түшкөн жоокерлер 1940-жылы, 39-жылы армияга кеткен жоокерлер да. Алардын баары ошол 1941-жылы дайынсыз жоголду деп эсептелинген. Алардын жашын эсептеп көргөндө 18, 20, 21 жаштын аралыгы. Анан сүрөттөрү дагы бар. Карап отурсак ал адамдар мындай чыккынчы экен деп деле антип эсептебейсиң. Бирок документинде чыккынчы андай мындай деген кошумча деле жазуулар жок. Аларда чыккынчы дегенде өзүнчө белги коюлат, штамп. Анан мен чыгарганда көбүнчөсү байкабай калат, бирок мен аларды социалдык тармактарга чыгарганда бул чыккынчы деп эсептебей эле адамдардын арасына фамилиясын кошуп коем. Анын арасына бул меники, менин жоокерим деп чыгып калгандар болот. Ал эмне үчүн иштей аласыз? Азыр бизде уялуу бар да. Кандай мурун баатырдык көргөзгөн чоң аталарыбыз дегенде легионер же власовчу болуп чыгып калса, чындыгында азыр уялышат көбү. Абдрахман Алиев деген туткунда калып, анан качып чыгып концлагерден дейт. Анан Балканда партизандык кошундурга кирип согуштууланткан дейт. 25 жылга кесилген экен, кийин келгенден кийин. Сталин өлгөндөн кийин гана лагерден айдына келген деп жазды да, бир булакта жазып атат. YouTube'дан окудум мен. Ушул өңдүү фактыларды, конкреттүү фактылар барбы сизде? Согуштан кийин соттолуп 10 жыл, 15 жыл, сиз айтканда 25 жыл дап келгендер бар. Эгер алардын туугандары изилдегиси келсе, тиешелүү жактарга кайрылса болот. Жооп келиши да мүмкүн. Туткундан тирүү кайтып келгендерди Россияда адрес бар, Новочеремушкинская көчөсүндө.
ошол жака кайрылыш керек туугандары тирүү кайтып келсе, спецпоселениеге айдалса, кийин реабилитация болсо ошол жерден документтери чыгат. Көбүнчөсү согуштан дезертир катары атылгандар, ар кандай майда кылмыштар болуп атылгандарды мисалы туугандары билбейт көбүнчөсү. Ошо согуштан дайысы жоголгон деп гана билишет да. Ошол тууралуу дагы жазсакпы деп жүрөбүз да, бирок азырынча чочулап чыгара элекпиз. Дезертир деп атылгандар, өлүм жазасына тартылып 10-15 жылга кесилип кетип, согуш убагында эле ал ошол бойдон дайысыз кетишкен да, ошол жактан каза болсо керек. Аларды туугандары билбейт, ал жерден каза болгонун согушта гана каза болгон деп ойлошот. Көп кандайлар Бар, көп. Чыңгыз Айтматовдун Исмайылы бекер чыккан эмес да. Баса ошол Исмайылдардан таап алган жоксузбу? Деп качып кеткендер чыгат. Могу кармалганы, кармалбай алганы. Кыргызстанда жашагандар. Качып кеткен дегендер гана документтери чыгып калат. Бирок Кыргызстанга келген келбеген жок. Аны билинген жокпуз. Согуш туткундардын тагдыры чынында эле өтө татаал болгонда, аларды ошол жака туткунга түшүп азап тарткан аз келгенсип, бул жактан айтылуу Сталин ошол камалгандарды атууга кескен, дезертир кылган да. Ошону чыккынчы деп жарыяланган атайын жардык менимче 41-42 жылы чыккан болуш керек. 41 жылы октябрь айында 270 приказ чыккан. Сиз биле турбайсызбы баарын? Анан негизи согуш туткундарын изилдөө бүгүн азыркы штатта эмне үчүн керек? Согуш туткундарын буга чейин эч ким бизде ал тууралуу кайрылган изилдеген деле адамдар болбоптур, изилдесе да үстүртөн. Бизде болсо, мисалы окуучуларды патриоттук сезимдерге үндөп, баатырларды гана баса көрсөтүшкөн да. Ал эми башка адамдар көмүскөдө калган, бир 10 чакты адамды гана баса көрсөтүп эле ошол тууралуу окутуп келишкен да. Булар күнөөсү барбы? Күнөөлүү эсептесе болот буларды? Бул адамдарды күнөөлүү деп эсептегенге болбойт. Анткени булар жаш 41 жылкы колго түшкөндөр өтө жаш балдар болушкан, ашып кетсе 1,5 жыл гана кызмат кылган аскерде. Көбүнчөсү орус тилди да жакшы билбейт. Жөнөкөй командаларды да билбеген жаш балдар болгон. Даяр эмес. Согушка да даяр эмес. Мекенин коргоо үчүн аттанган адамдар. Бул адамдардын деле ошол жеңишти жакындатууга, жеңишти алып келүүгө кандайдыр бир салымы бар деп ойлойм. Айрыкча ошо 1941 жылы Литванын алдында, ошо Литвада Таураге, Каунас, Вильнюс шаарларында колго түшкөн кыргызстандык жаш балдардын тагдырлары абдан аянычтуу. Алардын документин баарын карап көргөндө жугуштуу оорулар менен өлгөн. Германия, Саксонияга чейин айдалышкан. Литвадан колго түшүп, Польшага чейин кетип, бирок бири дагы тирүү калбаптыр мен изилдегендерден. Сиздин аракетиңизди колдогондор барбы? Кимдер колдоп атат? Кимдер кызыктар же кайдыгерлик болот? Бизденби? Бизде Кыргызстанда. Бизден кызыктар болгон Гүлмайрам Саалаева эже, экөөбүз чогуу журналист. Австрияда жашаган Капар Намазалиев аттуу адам бар. Ал мемориалдык доска тургузган Маутхазен лагерине. Ал илимге тиешеси жок. Илимге тиешеси жок адам, ошол жакта 20 жылдан бери жашайт экен. Бирок ошо 20 жылдан бери жашап, ошол жерде кыргыздар бар экенин билген эмеспиз деп мага кайрылган. Мендеги тизмени алып, ошол жерге доска орноткон. Буюрса башка лагерлерге дагы орнотом деп коем деп жүрөт. Анан ошо Австриядагы лагерлерди кыдырып, ал киши дагы ошол жердеги кыргыздарды мен берген адрес боюнча, ошо Гүлмайрам эже да толуктаган, Гүлмайрам эже берген адрес боюнча барып, ошо мүрзөлөрүн сүрөткө тартып жиберген, буюрса туткун сайтына эсимденин. Ошол жерге коебуз. Нарымбек Алымкулов да согуш боюнча иликтеп жүргөн бирден бири окумуштуулардын бири эле. Азыр согуш туткундары боюнча түз иликтөө жүргүзүп жүргөн кандайдыр окумуштуулар жөнүндө маалыматыңыз барбы сиздин? Ал жеке адамдар гана кайрылышат. Мен барып келгенмин, сүрөтү менен бөлүшүп, мындай адамдар, мисалы, мамлекеттик адамдардын да кайрылганын көрө элекмин. Сиз өзүңүз да ошол мисалы үчүн жана сиз айтып аткан тараптарга барып, ошолорду кыдыруу оюңуз болсо керек, балким, бирок мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ошол тарапка барабыз деген туугандары, табылгандардын туугандары барабыз деп калышат. Анан ошол адамдарды алып баргым келет да. Өзүнүн тууганына Куран окутуп, тууган жердин топурагын алып барып салып келебиз дешет, бирок көбүнчөсүнүн каражаты жетишпейт, мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да.
Анан ошол адамдардын тилегин орундаткым келет. Согуш башталардан мурда 10 жыл мурда Женева келишим конвенциясы кабыл алышкан экен. Анан бирок ушул экинчи дүйнөлүк согушта аны бир да тарап аткарган жок. Жана сиз өзүңүз айтып аткан жанагы туткундагылардын ырайымсыз өлүмдөрү ушул далил болуп турат да. 50 канчанчы жылы да кайра кеңейтип 196 өлкө кол коюп конвенцияны жаңылашканда. Андан бери деле көп согуштар болуп атат. Акыркы Украина согушу болуп атат. Эми буларда деле туткунга түшүп атышат да. Мисалы ушул Украина тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө, Орусия тарапты колдоп согушка катышып аткан кыргыздар жөнүндө ачык маалымат булактарында айтылып атат да. Ошондой болгондо мисалы ушул эң дөңгөрөгөн экинчи дүйнөлүк согуштун кандай сабактар эске алыныш керек деп ойлойсуз сиз жеке пикириңизде? Немецтер Гага жана Женева конвенциясына кол коюлган эмес деген менин оюмча шылтоо болуп калганда, ал кол коюлбаса дагы кандайдыр бир эрежелерди сактоо керек болчу. Сиз эми ушунча чоң, абдан чоң иштер жасап атасыз. Албетте эсимде долбоор дагы Донцовский платформа болуп берип атат, жакшы көмөктөшүп кызматташып атат окшойсуздар. Башка да кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн? Музейлерди ачуу аракеттери бар. Кыргызстан боюнча Кочкор райондук музейде бар. Шахида Сейдалиева эже мурдагы жылы былтыр койгон музейине стенд даярдап, ошо Кочкор районунун туткундарын Кыргызстан боюнча анан Оргочор айылында Мурат Жетимишбаев агай ошо туткундарга арнап уюштурган. Башкалар азыр чочулагансып кандай көп болбой турушат да. Ушул 2 адам гана койду музейге менимче, мен билгенден. Мен тизмелерин бергенмин, документтерин. Кээ бирөө туугандарын таап алып жатышат дейт ошол жерден. Жана медиа кампаниясы дагы сиз жөнүндө тасма тарттыр. Ал дагы сизге бир ишиңиздин илгерилешине жардам берет деп ишенебиз. Кандай мамиле керек деп ойлойсуз мамлекеттен азыр согуш туткундарына карата, экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн согуш туткундарына карата? Согуш туткундары саны мынча деп гана, саны менен гана чектелбестен, анын арасында ар бир адамдын тагдыры турат, ар бир үй бүлөнүн. Керек болсо ушу согуш туткунда каза болгон жоокердин бир туугандары дагы согушта каза болгон. Мисалы ар бир адамды ушу иликтеп, согушка катышкан адамдарды ушу иликтөөгө туура келет. Мисалы эскерүү китептеринде болсо, мурдагы эскерүү китептери кийинки жылы кайра ал китепти эле көчүрүп коет. А туткунда каза болгондорду карасаң, фамилиялары чыкпайт. Чыкса дагы анда-санда чыгат. Аларды карасаңыз, согушта каза болгон деп гана жазып коет да. Эгерде жакшылап изилдеген адам керек болсо, ошол айылды үймөй кыдырып, кайсыл жоокерин кетти эле деп сурап чыгыш керек болчу да. Карап турсаңыз үстүртөн жазылган баары. Согушта туткунда каза болгондорду жазылган эмес. Ошондо кайра эскерүү китептерин жаңылап, менимче ошо согуш туткундарынын сүрөттөрүн, карточкаларын коюп, кайсыл жерде каза болгондугун кошо согуш талаасында каза болгондор менен кошо берилиши керек да. Булар дагы мекен үчүн салынбашкан адамдар да. Бактыгүл, мен сизге карап отуруп ушундай жарандык демилгеңиз үчүн, аракетиңиз үчүн абдан суктанып, абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Анан сизге мындай жеке суроолорумда сиз электей жашайсыз. Айылда тоодун арасында, мен билгенден Ат Башы районунун Ак Моюн айылында экенсиз. Үйдө негизги жумушуңуз үй бүлө, бала чака, анан ушул согуш туткундарын иликтөөгө коротуп экенсиз да. Кантип мүмкүнчүлүк таап атасыз? Кандай кыласыз? Мисалы, үй бүлөңүз кандай, колдоо барбы үй бүлөдөн? Үй бүлөгө тоскоол булганга аракет кылам. Балдар бул тууралуу карап калышат, бирок мындай көп түшүнө беришпейт. Бул кайсы адамдар? Канчалагыңыз бар? 3. Анан өзүм жарым саат, 1 саат гана убакыт бөлөм. Ошол жоокердин туугандары табылып калса, алардан ооз-эки материал чогултам. Ал жоокер тууралуу. Албетте алар тууралуу маалыматтар өтө эле аз. Көбүнчөсүн көз өтүп кеткен. Бир аз болсо дагы канча баласы бар, атасын, апасын аты ким, кайсыл айылдан, ушулар гана. Анан сүрөттөрүнө кызыгам. Мурунку сүрөттөрү, кийинки сүрөттөрү чыгып калат, карточкада чапталган. Сөзсүз түрдө ал адам өзгөрүлүп калган лагердеги. Албетте. КГБтеси. Мурунку сүрөтү башкача, лагердеги болсо таптакыр эле шишип кеткен, арыктаган, көздөрү, беттери шишип таанылбай калган. Билимиңиз тарых багытындабы же? Өзүм медицина тармагында билимим. Медсестра. Жакшы, анда Бактыгүл, сизге чың ден соолук каалайбыз биринчи кезекте. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да чоң рахмат.
Урматтуу көрөрман угарман, бүгүн биз куугунтук курмандыктар түрмөгүбүздө Экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн кыргыз жоокейлери тууралуу кеп кылдык. Бүгүн аларды эскерүү эмне үчүн керек? Туткундардын таржымалы эс тутумда кандай сакталышы керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүн биз согуш туткундарын тагдыры менен таржымалын изилдеп келаткан элеттик иликтөөчү Бактыгүл Акунбаева менен чогуу жооп издедик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.